бул ишти баштарынасында биз бир нече жолу изилдөөлөрдү жүргүздүк. Анан жалгыз мэрия эле чечим чыгарып атат дегенден алыспыз да биз дагы. Ошондуктан көптөгөн мынакей ботсатты да чакырганбыз өкүлдөрдүн, лисхоздун өкүлдөрүн, академия науктун өкүлдөрүн баарын бияка чакырып, алар менен акылдашып, анан кийин ушул ишке өтүп атабыз. Эми эң негизги түшүнүк болуш үчүн бүгүнкү күндө биздин алып бара турган ишибиз бул 1600 бактын тегерегинде сөз болуп атат. Анан изилдөөнүн алкагында биз эмне келдик? Биз нормативкаларды көтөрсөк, бул деген бизге чейин эле бекитилген нормативдер. Союз учурунда бекитилип калыптыр. Ал жерде биздин теректер мына 40-45 жыл мындай эмеси предельный срок деп койсок болот, ошондо көрсөтүлгөн болчу да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө эгер маалыматтарды көтөргөн болсок, бул теректер 72-75 жылдары туурабы? 72-75 жылдары тигилген теректер экен, анан эми алардын дагы уже срогу да келип калды да. Эми бунун көркү да кеткен. Уже айласы кетип, мына биздин зеленканын баштарын кыйып атып, эми бул терек деле уже эмеси деле сапаты дагы, көркү дагы кетип калды. Анан мындай кармап туруш кыйын да, ошондуктан биз бул теректерди да алып атканда ушундай жаңы биздин сунушталып аткан бактарды дагы бир ирет акылдашып туруп бул тигебиз да. Буларды кыюу менен жол кеңейтилеби же ошол бойдон эле? Жок, жол калат. Жол кеңейтилбейт. Кайсы жашылдандырууга кандай жер берилген, бөлгүлөнгөн болсо ошол бойдон калат. Дагы бир ирет эме Зеленхоз айтып кетти болуш керек, бул жанагы биздин кустарниктер боюнча да. Алар дагы бизде срогу 5 жыл экен, алар дагы алынып, биз Бишкек шаарды көрдүңөр го. Чүй проспектисин туурабы? Биз алып, кандай жашыл газондор көрүнүп калды да. Мурун болсо августтун аягы менен эле баары саргайып кетчү эле. Быйыл мына биз кеч күзгө чейин дагы кармап сактаганга мүмкүнчүлүк алдык. Мына жашыл болуп турат да. Ошондуктан биз ушундай ыкмаларды дагы деле колдонуп, Бишкек шаары толугу менен ушундай көркүсү чыга тургандай аракеттерибизди көрөбүз. Канча каражат каралды? Эми азыр бүгүнкү күндө биздин акча каражаттарды эсептөө жүрүп атат. Себеп дегенде биз азыр бир бакка токтой элекпиз. Азыр эгер бизде ошол посадочный материал баары белгиленген болсо, анан кийин суммасы чыгат. Бул теректер эгер шамалдан кулай турган болсо, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кооптуу маселени жаратат да. Себептен куласа, бул деген автоунаага кулайт. Биздин ушул жөө жүргүнчүлөрдүн үстүнө кулашы мүмкүн. Ошондуктан биз бул ишти башташ керекпиз. Анан көп айтып атпайбы, биз анын артынан дагы акча табат экен деп. Эми андай сөз кур сөз деп эсептейм. Себеп дегенде, эгер силердин көңүлүңөр болсо, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, биз даже складтарга апарганга даярбыз. Бизде азыр эски теректерди, алынган теректер ошол жакта турат бизде. Эч жака сатып, аны деле сатканда бирөө байып кетчү нерсе эмес, ал окат эмес. Керек болсо мен дагы мына азыр тапшырма кылып атам. Эгер бул жерден теректер алына турган болсо, аз камсыздуу үй бүлөлөргө деле ушул жерден сунуштап, үйлөрүнө апарып бергенге да даярбыз. Аны апарып алып бир жерге акча табып, аны дагы байып кете турган эч бир мындай негиз жок да. Биз бир гана максат Бишкек шаарыбызды ушундай жашыл шаар деген атынан алыстабастан ушу калтырыш керек дегенде, бактардын баарын жаңылатыш керек. Бизде сунуштамалар түштү, анын ордуна кандай бактарды тиксе болот деп. Азыр биздин ушу Зеленхоздун өкүлү дагы айтып берет. Булар боюнча кандай бактар, кандай пландар коюлуп атат. Эң негизги биз азыр өтүп атабыз, жалбырактуу бактарды көбүрөөк тигелик деп. Себептен де алар деген шаарга ыңгайлуу да. Шаардын климатына, шаардын мындай максаттарына баарына туура келет. Ошондуктан биздин ушу максатыбызды ишке ашырабыз деп аракеттерди көрүп атабыз. Бул азыркы суроо боюнча айта кете турган болсок, ушу проспект Чыңгыз Айтматовдон көчөсүнөн баштап, Ажыбек Бадыр көчөсүнөн баштап, Семетек көчөсүнө чейинки 1970 жылкы отурулган теректер бар экен. Бул өзүнүн теректерди, ар бир бактын өзүнүн срок жашоо мөөнөтү болот. Теректердин жашоо мөөнөтү ушу 45 жыл, 50 жыл экен. Ошо 70 жылдан баштап бүгүнкү жылга болгондо 50 жыл батат. Ушу бактарактар кийинки жылдарда мына өзүбүздө баарыбызга маалым болгон, булардын жогору жактары кургап,
ар бир жыл сайын кескип аткан сайын ушу бактардын өзүнүн бити ушундай начар абалга келген деп байланыштуу. Бул 3 жылдан бери көтөрүлүп аткан суроо. Акыркы ушу биз ботанический сад менен юстилеса менен биз жыйынтыкта келип өздөрүнүн эки служба өздөрүнүн заключенияларын берди. Ушул бактарактар өзүнүн мөөнөтүнө жеткен, алса болот деген. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасы тарабынан өзүбүз көрүп турганда ушу тилектерди алсак кайсы бакты отургузабыз деген жыйынтыкта бул комиссиянын чечими менен бул жерге биз жазы жалбырактуу бакты сунуштап атабыз. Бул күлөн багы. Күлөн багы эгерде мына сүрөттө көрүп турсаңыздар ар бир ортосун 6 метрден отургузулат. 6 метрден отургузгандан кийин экөөнүн ортосуна 3 метрден дагы бул кустарник деп атабыз. Бул гортензия кустарниги. Бул кустарник дагы эрте жаздан баштап кечке чейин гүлдөп тура турган кустарниктер болуп эсептелинет. Андан тышкары дагы экинчи варианты дагы кышында бул жазы жалбырактуу бактарактардын жалбырактар түшүп калат дагы ошондо экинчи катарына дагы сунуштап аткан багы ийне жалбырактуу туя ийне жалбырактуу бактарды сунуштап аткан. Проспекттин батыш тарабында жана чыгыш тарабында вело жүрүүчү жолдорду сунуштап жатабыз. Алардын ээндиги 2,5 метр болот. Ошондо эки тараптуу кыймыл жүрөт ал жерде. Анан батыш тарабында 2 километр өлчөмүндө болот. Чыгыш тарабында болсо 1,5 километр узундуктуу. Вело жолдордун ар кайсы мындай жайыраак жерлеринде биз мондай токтотуучу жайлар сунуштап жатабыз. Ал жерге велосипедтер токтотконго жана кичинекей индивидуалдык мобилдүүлүктү камсыз кылган самокаттарга дагы паркинг каралган. Тротуарлардын жана вело жолдордун эки тарабында бадалдарды отургузганга сунуш кылып атабыз. Андан тышкары кечки жарыктандырууну мындай жылуу оттенктагы лампаларга которууну сунуштап жатабыз.